Telefonda сүйлөшкөн адамыңа эч качан урматсыздык кылба. Бүгүн мына телефон менин көзүм эмеде, мына жарыкка ачышып кетет ыйла берем. Кыйналып терип, баягы тамгаларды аз каякта экен, быз каякта экен деп терип жазасың, анан жоопту ок деп коет да. О деп коет. О анан А. Оаны дагы толук жазбайт. О анан ах коет. Бул жаман урматсыздык, урматтуу мекендешим. Сүйлөшүп жаткан адамыңызга, ал сизге кыйналып бирдекени түшүндүргүсү келип атат, бир нерсени айткыңыз келип атат, ал тоготпогондой мааниге жатып калат да. Толук сүйлөш. Ишиң түшүп калса, карт сурап калсаң, китеп кылып жаза бересиң го бирдекелерди. Окуганга зеригесиң. Башка маселелерде дагы туура жооп бер, мамилени туура кыл. Бул телефон мамиленин чыккан учурда мамиле сонун болот экенин, сүйлөшөт экенбиз деп сүйүндүк да. Азыр же барып жолукпайсың, же талып чалып сүйлөшпөйсүң да. Мамилени башта. Күтпө. Адамдардын жүрөгү катып калганынын белгиси 200 адам бар бир группада, туугандар группасы, үй бүлө группасы. Эки эле адам сүйлөшөт да, калганы жөн эле 199 окуп отура берет. Эки адам жума маарек болсун деп биттасын таштайт, экинчиси бирге болсун деп таштап коет. Ошону 99 адам окуйт. Бир жакындык жок да, жакындан сүйлөшкүсү келбейт адамдар. Ошол эле жүрөгүбүздүн катып калганынын белгиси эмеспи, мекендештерим? Айтайын дегеним, мамилени сен башта. Сен жаз, сен чал, сен кыл. Күтө бербе.